Так, ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Сол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынын жанында эле жайгашкан Фуркаттан сатыла турган таптаяр болгон 7 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, биринчиден мен сиздерге адресин, атап айтканда мына ушул сатыла турган 7 бөлмөлүү жер үйгө келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Фуркатта турам. Бул жакта болсо Фуркаттын круговою, бул жак болсо Фуркаттагы илинген флаг турат. Жанагы сатыла турган 7 бөлмөлүү жер үй болсо, мына ушул Фуркаттагы круговойдун эле, Фуркаттын круговойдун эле жанындагы жолдун боюнда, тактап айтканда жолдун сол тарабында жайгашкан. Бул көчөнүн аты бул жакта жазылып турат, Аскар Шакиров көчөсү. Андыктан сиздер мына ушул Аскар Шакиров көчөсүнө киресиздер дагы, ичкериге түз бир 150 метр түшүп барсаңыздар, жолдун сол тарабында сатыла турган жер үй жайгашкан. Ошол жака бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Ал эми ушул эле центр жол менен сиздер түз кете турган болсоңуздар, Мады, Башбулак, Алай, Гүлчө тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан көрсөткөн мына ушул Аскар Шакиров көчөсү менен ичкериге 100-150 метр түз кирип келгениңиздерде, ушул эле жолдун сол тарабында 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй сатылат экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар, ушул үйдүн ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Ооба. Өтө сонун. Бул жакта көрүп атасыздар, көчөсү шербен экен. Теп-тегиз таптаза болуп, кеңири сонун болуп турат. Жери канча сотук ака? Жери 6 сотук. Жери 6 сотук, а? Ооба. Жакшы, кенен экен. Төрт тарабы тең мына ушундай забор менен тосулган, чек аралары такталган, воротасы коюлган. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичине кире берели. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, арыгы дагы бар экен, арыгынан дагы суу өтүп турат экен. Бул жактары көчөттөрү дагы тигилген. Ушуну да эске алыңыздар. Жери 6 сотук дедиңиз, а? Ооба, жери 6 сотук. Жакшы, өтө сонун. Бул 2 кабаттуу жер үйүңүз бышык кыш менен тургузулганбы? Ооба, бышык кыш менен тургузулган. Өтө сонун. Uzun турасы канча болуп калат? Uzun турасы 10го 11. Кенен экен, а? Ооба. Жакшы. Биринчи бөлмөсү, биринчи кабатында канча бөлмө? Биринчи кабатта 3 бөлмө, коридор, душ, санузел. Экинчи кабатында ошондо 4 бөлмө болуп калат. Ооба, 4 бөлмө болуп калат. Жакшы, өтө сонун. Условияларын айта кетсеңиз, бул үйдө эмне бар, эмне жок? Суу бар, свет бар, септик бар. Жакшы, өтө сонун. Суу бар экен, свет бар экен, септиги дагы бар экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе ушул 2 кабаттуу жер үйүн тартып көргөзүп берели. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тепкичтери кафелденген экен, кире бериши дагы кафел экен. Бул жакта эшиктери болсо жөнөкөй экен. Эми өзүңүздөр кийин сатып ала турган болсоңуздар, каалагандай кылып ремонттоп алсаңыздар болот. Бул жагы коридор экен, а? Ооба. Кенен экен, а? Коридору кенен экен. Дубалдары обой, потолоктор натяжной, асты болсо жыгач экен. Оң тараптагы бөлмөдөн баштай берели. Эшигин дагы көрүп атасыздар, жөнөкөй эле жыгач эшик. Бул жагы болсо спальня болуп калат экен, достор. Дубалдары обой, потолоктор натяжной. Эшиктери жөнөкөй эшик болгону менен бул жакта айнек терезелери пластик экен. Асты жыгач. Бул жакта болсо экинчи бөлмөсү болсо, Бул жак зал болуп калат. Кенен экен, а? Ооба. Жакшы, өтө сонун. Асты жыгач, полдор обой. Жакшы, өтө сонун, айнек терезелери пластик. Конок бөлмөсү кеңири кенен экен. Эшиктерин дагы көрүп атасыздар, жөнөкөй мына ушундай жыгач эшик экен. Бул жак болсо жана биз кирген жер болуп калат, кире бериш. Бул жак болсо кухня кылып койсо болот экен, кухняга пландалган. Жыгач экен, асты полу. Дубалдары обой, айнек терезелери пластик. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, кухонну эмерек коюш үчүн атайын дубалдарын кафел кылып койгон экен. Жакшы, өтө сонун. Бул жак болсо биз жанагы айтып аткан санузел экен. Эшигин көрүп атасыздар, пластик эшикти ачып кире бересиздер. Полу, дубалдары бүт бардыгы атайын кафелденген экен. Айнек терезелери пластик, свет отражающий деп койсо болот. Эки тараптан тең караса эчтеме көрүнбөйт. Кеңири жууна берсеңиздер болот. Ваннасы бар, раковина, күзгү, унитаз, бүт бардыгы таптаяр. Потолок эле калып тур, потологун ремонт кылып аласыздар. Бул жагы болсо
өзүңүздөр көрүп аткандай стиральный машинканы урду экен. Бул жакта суу түтүкчөлөрү, шлангалары даярдалган. Мынакей достор, биз азыр сиздерге биринчи кабатын көргөзүп бердик. Өтө сонун, бүт бардыгы жакшы. Ушул эле лестница менен экинчи кабатына көтөрүлө беребиз. Документтери кандай анан ака? Документтери бардыгы жайында. Кимдин атында? Өзүм атымда. Жакшы. Тепкичтерин да көрүп атасыздар, жакшы экен. Бул жакта 4 бөлмө дедиңиз, а? Ооба, бул жакта 4 бөлмө. Бул бир балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Спальный. Айнек терезелери пластик. Бул жактагысы жөнөкөй. Потолоктору краска болгон экен. Жакшы, асты линолеум экен. Экинчи кабаты линолеум экен, бүт бардыгы. Линолеум басылган экен. Жакшы. Бул дагы бир чоң бир конок бөлмөсү экен, а? Ооба. Бул жак болсо, бул жакта бир спальный деп атап койсок болот экен. Өтө сонун. Дуалдарында көрүп атасыздар, яркий сонун обойлор чапталган, потолоктору натяжной болгон. Так, мынакей достор, бул жагында болсо балкон болуп калат экен. Мындайча айтканда сырткы кухня деп дагы атап койсоңуздар болот. Бул жактан чыкканыңыздарда эле көчө тарап көрүнөт. Деги эле бүт бардык жак көрүнөт экен. Жакшы. Бул жака дагы бир сөрү-пөрү коюп, кеңири чай ичип, эс алып, же жайында ушул жерде дагы уктасаңыздар болот. Өтө сонун. Үйдүн крышасы неме менен жабылган ака? Крышасы шипер менен жабылган. Шипер менен, а? Ооба. Жакшы, өтө сонун. Кана жүрүңүздөр анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, ушул эле лестница менен үйдүн алдына чыга беребиз. Так, мынакей достор, жанагы үйдүн алдына да чыгып калдык. Үйдүн алдын көрүп атасыздар, киребештери кенен эле экен, брусчатка басылган. Бул жака бир үйдүн алдына болжол менен бир 2 машина кеңирип батат экен. Жакшы. Сиздерге чек араларын тактап түшүндүрүп коелу, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, темир тосмо турат. Ушул темир тосмонун сол тарабы коңшуңуздар болот. Ушул эле темир тосмонун оң тарабы Кудай буйруса сиз ала турган жер үй болуп калат экен. Эми өзүңүздөр дагы кийин толук маалымат алыш үчүн келип көрүп кетсеңиздер болот. Бул жакта болсо огороду атайын темир тосмо менен тосулган. Бул жакта септиги бар экен. Бул жакта болсо сырткы ажатканасы бар экен. Бул жактарга көчөттөр тигилген. Кеңири мөмөлөрдөн пайдалана берсеңиздер болот. Наркы аяк тарабында болсо өзүнүн отунканасы бар экен. Навесибиз бар. Навес экен, а? Ооба. Отундарды жыйып, же болбосо ошол жака 3 очок тандырды ошол жака кыла берсеңиздер болот экен. Бул жакта септик экен. Жакшы. Үйдүн крышасы шипер менен жабылган дедик, а? Ооба. Өтө сонун. Үйдүн аркы тарабы ушундай көрүнүштө болуп калат. Мынакей достор. Мына ушул жыгачты көрүп атасыздар. Ушул жыгачтын сол тарабы сиздердин жериңиздер. Ушул эле жыгачтын оң тарабы коңшуңуздар болуп калат. Мына ушул тапчан да коңшуңуздарга тиешелүү болот. Кийин эми өзүңүздөр ушул жерди сатып отурган болсоңуздар, чек араларын такташып, тосуп алсаңыздар дагы болот экен. Үйдүн арт тарабын көрүп атасыздар. 1 метр, 2 метр аралык бар экен. Бул жакта дагы бир навес катары колдонсоңуздар болот. Жакшы. Булар кетет да? Ооба, булар эми сүйлөшөбүз. Болбосо кала берет. Жакшы, өтө сонун. Мынакей достор, үйдүн сырткы тарабы ушундай көрүнүп калат, ушундай фасад экен. Жакшы. Эң негизгиси айнек терезелери пластик экен. Сырт тараптан эч кандай шум угулбайт. Эми баасын айтың ака, баасын канча атасыз? Баасын $110,000 деп атабыз. $110,000. Ооба. Жакшы, өтө сонун. Кеми болобу? Кеми болот. Вариант жолдоручу? Вариант жолдору жок. Только наличка. Только наличка. Жакшы. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасычы? Жок, ал мектеп, бала бакча ушул жаныбызда эле. Пешком. Пешком барса деле болот. Жакшы. Эми үй алардан мурун коңшусуна кара дейт. Коңшулар кандай анан? Коңшулар жакшы адамдар. Жакшы адамдар, а? Ооба. Жакшы анда. Болуп тур экен, ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, а? Болуп тур, силердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардыгын көргөзүп бердик. 2 кабаттуу жер үй бышкыч менен тургузулган, 10/11, крышасы шипер. Условияларын айта кете турган болсок, суу, свет, септик бар экен. Чек араларын түшүндүрдүк, көргөздүк. Баасы $110,000. Мектеп, бала бакча, мечит, больница проблемалары жок. Фуркатты билесиздер, өнүккөн райондордун бири. Бүт бардыгы эле жакын, пешком эле барып келе берет экенсиздер. Баасы $110,000. Кеми болот, вариант жолдору жок. Колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун.
Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.